Бишкек шаарында Ислам инвестициялык форуму өтүп жатат. 2 күнгө созулган иш-чарада Борбордук Азия жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн ортосундагы социалдык, экономикалык, маданий жана руханий өз ара аракеттенүүнүн чакырыктары талкууланууда. Форумга 20дан ашык Перс булуңундагы өлкөлөрдүн инвесторлору чакырылган. Алар менен жергиликтүү бизнес өкүлдөрүнүн биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга Кыргызстан белгилүү бир финансылык борбор боло алат. Анткени өлкөдө инвестициялоо үчүн энергетика, өнөр жай, айыл чарба, туризм тармактары бар. Демек бул форум кыргыз ишкерлери менен чет элдик инвесторлор ортосундагы байланыштарды түзүү үчүн аянтчы болуп калат. Исламдык инвестицияларда экономиканын реалдуу секторуна артыкчылыктуу каралып, ишенимдүү экосистемалар өнүктүрүлүүдө. Кыргыз Республикасы өзүнүн экономикалык саясатын аркылуу ишканаларды каржылоонун кошумча булак катары исламдык финансылоо принциптерин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, өнүктүрүү институттарын, фонддорду, финансылык кооперативдерди түзүү, аны менен бирге каржылоонун исламдык принциптерин, венчурдук институттарды киргизүү, кошумча нарктын жана экспорттун тез өсүшүн камсыз кылган, экономиканын жаңы экспортко багытталган жана инновациялык секторлорун түзүү багытындагы инвестициялык активдүүлүктү колдой турганыбызды белгилейбиз.